Шаарбек Нурбаев атындагы орто мектебинде 3 март мамлекеттик туу күнү салтанаттуу белгиленди. Бүгүн биздин мектепте ыйык символдорубуздун бири Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туу күнү өзгөчө шаң менен өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө окуучуларга мамлекеттик туунун тарыхы тууралуу кеңири маалымат берилди. Ата-бабалардан мурас болуп келген эгемендүүлүгүбүздүн белгиси болгон туубуздун мааниси, анын ар бир түсү менен символикасы терең түшүндүрүлдү. Ошондой эле окуучулар арасында кызыктуу логикалык суроолор уюштуруп, алардын тапкычтыгы, ой жүгүртүүсү сыналды. Иш-чаранын көркүн чыгарган дагы бир өзгөчө бөлүк улуу Манас эпосун айтууга арналды. Окуучулар Манас айтууда өз өнөрлөрүн тартуулап, ата-бабаларыбыздан калган улуу эпостун даңкын дагы бир жолу даңазалашты. Бүгүн ар бир кыргыз жараны үчүн ыйык жана сыймыктуу күн. Мамлекетибиз, туубуз дайыма бийик желбиреп, эгемендигибиз түбөлүк болсун. Сизге бүгүнкү иш-чарада эмне маанилүү болду? Бүгүнкү иш-чарада салтанаттуу линейкада туу боюнча аябай кеңири маалыматтар айтылды. Ал жерче аябай кеңири маалыматтар жана оюн зоктор менен дагы түшүндүрүлүп өтүлдү. Жаңы туу кайсы жылы кабыл алынды? Жаңы туу 2023 жылы 20-декабрда кабыл алынды. Чоң рахмат сизге. Эски туунун айырмасы эмне? Нурларында. Эскиники эскиникинде 3 болсо, жагыныкында 4. Ошо айырмасы. Тунун аттарын билесизби? Ооба. Айтагыла. Эдил Айдарбеков, Манатбек Сыдыков, Жусуп Матаев, Бекболсун Жайчыбеков, Садыр Ифтаров. Азамат, чоң рахмат. Сиздер менен болгон Ысқақова Нуриза, Ала Тоо 24.